ар дайым экинчи орунга кой, биринчи орунга апасын кой. Ушул методиканы, ушул эрежени көрүп чоңойгон кыз эртең өзүнүн турмушунда да ушул эрежени сактайт. Ошондой экен, үлгү болуу жаатында, тарбия, талим берүү максатында, мисалы, кээ бирөөлөр бар, үйгө жөн эле башка намахрам адам келип калса, аялына бар эшикти карап койчу, бирөө келди дейт. Аялын чыгарып коет. Бул таптакыр туура эмес маселе. Көчөдөн эркек киши ким туура эмес, ким кайсы адам келсе дагы, эркек киши дарбазаны өзү ачып барыш керек. Кыздарын чыгарып коет кээ бирөөлөр. Түнү о канча болушуна карабастан бар кызым карап койчу дейт. Кызганыч керек, урматтуу мекендешим. Эркек киши чыгыш керек, эркек киши караш керек. Өзүң үлгү болот экенсиң да ар дайым. Ата ар дайым үлгү экен балдарына. Балдары үчүн Майк Тайсон кумир боло албайт. Жолика Наташалар үлгү боло албайт экен. Ким үлгү болот? Ата-эне үлгү болот экен үйдүн ичинде. Кумир деп силерди билет, кумир деп силерди карайт. Ушул жерде бир кысса бар, окуя эске түшүп кетти. Бир апа айылдан шаарга келип, баласынын үйүнө конок болот экен да. Дасторкон учурунда ужинге кечки тамакка жакын тамака деген үндөр угулат экен. Неберелеринин үнүнө баш багып, дасторкон жака келет экен. Бардыгы келип тамактан эми жешти баштайын деп атканда, кызым, неберем токтоп тур, шашпай тур. Үйдүн эркеги келе элек. Апа, не деп атасыз? Кимди айтып атасыз? Атаңарды айтып атам, менин баламды айтып атам. Келе элек, али дасторконго келе элек, силер баштабай тургула тамакты. Аны күтөлү. Ал өзү келсе, өзү жеп алат деп келени бул жактан сүйлөйт. Ар бир нерсенин уяты болгон сыяктуу, үйдүн дагы өзүнүн уяты бар. Үйдүн уяты кандай деп неберес сүйлөп сөз баштады. Үйдүн уяты, кызым, кыздарым, мурда биз жөнөкөй эле дасторкондун алдыда бутубузду созуп отурбайт элек, таянып отурбайт элек. Маданият, культура деген нерсе ошол дасторкондон башталат. Бисмилланы айтат элек. Ортосунда ой жүгүртөт элек. Бул тамак кайдан келди? Атаным канча эмгек менен таап келди бул нанды. Аягында шүгүр кылып, алхамдулилля дейт элек, дуа менен турат элек, чогуу отурат элек. Эркек киши баштамайынча дасторкондон тамак баштабайт элек. Үйдүн уяты деген. Биз мурда ошол азыркы занавеска, парда, айнек жапкан немелерди жаап алып туруп, светти өчүрүп, ошондо дагы кийимибизди алмаштырат элек. Кыздарым, эгер мен ошо жаштыгымда эстей турган болсом, жаштыгымда бир ички кийимдеримден бирөөсүнүн футболкасын жайып коюп, атам ошол жака басканда, апам мени чакырып өтө катуу урушкан. Атаң азыр ушул жакта аралап басты. Сенин кийимиң ошол жакта туруптур. Мен жер жарылып жерге кирип кетпедим. Кызым, кийимиңди жайсаң, төргө башка жака жайгын. Атайын бөлүнгөн жака жайгын. Анда дагы жайып үстүн жабып койгон бирдеке менен деп. Тарбияны өтө күчтүү берген бизге. Бүгүн. Жана мен каралап шаарды көрөйүнчү деп балконго чыктым. Чыксам, туш жагыбыздагы кийимдер бүт жайылып турат, ачык-сачык жайылып турат. Ич кийим, сырт кийим айырмасы жок, жайылып турат. Уят кеткени сайын кыйынчылык көбөйө берет, кыздарым. Уятыбызды, намысыбызды сактайлы. Мурдагы тойлордо, мааракелерде колго суу куйган учурлар, ар бир аксакал кирип дуа кылып чыккан учурлары, рызкың кенен болсун, өмүрүң узун болсун деген учурлар. Грантта суу бар, өзүң жуп ал десе болот, бирок бул атайын ушу биздин маданиятыбыз, ушул биздин каада салтыбыз. Буларды дүйнө жүзү өзгөрүп кетсе да, буларды биз кармап калышыбыз керек. Мен бул жерде эскичеликке тартаткан жерим жок. Эскичесиңер дейт. Жок, бизчелик жаңыча эч ким жок. Бизчелик заман талабына жашай турган, бизчелик эреже менен жашай турган эч ким жок.